Бишкек шаарынын чети. Аламидин айылында 50-60 жылдан бери жашап келе жаткандар бар. Жашаган үйүнүн маңдайы бак-дарактарга жык толуп турчу. Акыркы 3 жылдан бери бак-дарактар кыркылып, ал жерлерге кафе, унаа жуучу жай, дүкөндөр түшүп баштаганын тургундар айтып нааразы. Бул жер сатылбай сакталып турган жашылдандырылган жер. Бирок жер тилкелер мыйзамсыз. Жашоочулардын уруксаты жок сатылып, турак жайлар түшүп калган. Биз могу бактардын баарын өзүнүн жаныбыздан акчага сатып келип, жай менен балдардын жанын тындырбай сугартып каратканбыз. Аябай сон көктөп калган. Анын могу жакты бул 2015-жылы кыйып кеткен бүтүгүн. Анан биз ордуна дагы кара жыгачтардан алып келип, жаңактардан алып келип отургузганбыз. Мына үстүнө мусор төгүп бастырып коюптур. Ол жерлерде азыр мурун турниктер бар эле, футбольный площадкалар бар эле, ойнойт элек да. Азыр мунун баарын тосуп салып, буякта бактар бар эле. Топтор учуп кеткенде да, кээде ушу бактарга тийип, кайра эмне болуп жолго чыгып кетчүбүз. А эми азыр болсо монтип кыйып салып берем алардычы. Жаңы кыйганы? Жаңы эле опилкалар жатат. Тетне дүмүрлөр мондо мусорлор төгүп, мунун бизге кереги жок эле да. Биз бул жерге азыр жаш балдарга площадка кылып берейин деп неме болуп атканбыз да. Жашоочулар айыл өкмөтүнө нааразы. Алардын айтымында аткан минерлер жасалма токтом менен элден уруксат алып же кеңешип койбостон сатып жиберишкен. Сатуудан түшкөн акча жергиликтүү тургундар үчүн бир пайдасы тийбегени аларды ого өтер кыржырдантууда. Жолдун боюндагы жерлердин тагдыры жергиликтүү жашоочулардын макулдугу менен гана чечилет дешет тургундар. Мы в сельсовет обращались. Мы обращались в прокуратуру, в одну, потом в другую, какое-то землеустройство. Там сын написал, там все написано, куда обращались. Никто не обращает внимания. Возят мусор, лес пилят. Вот видите, что? Выпилили весь лес здесь. А живем мы здесь с 46-го года. Мы приехали из Казахстана. Вот тут дети при нас сажали вот такие прутики. Поливали, носили воду с канала. Поливали, выращивали. А теперь вот вы посмотрите, что творится. Это ужас один. И никто не обращает внимания. Куда не обращались, вот. Отписываются и все, друг на друга складывают. А сами ничего не делают. Андан сырткары ушул эле жолдун күнчыгыш тарабындагы Лелин районуна тиешелүү айдоо жерлери дагы Аламидин айыл өкмөтү тарабынан сатылып кеткен айтылууда. Башка районго тиешелүү жер башка айыл өкмөтүнүн колу менен кандайча өтүп кеткен? Бул боюнча иликтөөнү тергөөчүлөр жүргүзүш керек. Прокуратурага кайрылдык. 2006 жерлер боюнча. Бул жерлер айдоо жерлер, бакатный жерлер. Бияка трансформация болгон эмес. Негизи бул Ленинскийдин жери. Ленинский жок, бул Аламидин району, бирок село Ленинскийдин жери. Анан айыл өкмөтү, Аламидин айыл өкмөтү буларга токтом берип, анан бул жерлерди саткан да. Анан кандайча сатты, вообще түшүнүктүү да. Кыскасы. Иә. Мыйзамсыз да. Бары мыйзамсыз. Бул айдоо жер болсо, айдоо аянт болсо, аны трансформация болмой сатылбайт да. А мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына полянын тегине чыгып кетишти уже. Актын немесин экспертизасын биз убагында жасап бергенбиз, что факт чыккан, что жасалма колдор менен жасаган документтер фальшивый болуп чыккан, болбой эле мына 2 жылдан бери эмнесин карап атат, ал Муминов эмнени карап атат, мен билбейм. Жергиликтүү эл тарабынан тийиштүү органдарга арыз берилип, кылмыш иши 2 жыл мурун ачылган. Бирок азыркы убакытка чейин бул иш ары же бери жылбай белгисиз бойдон калууда. Редакция Аламидин райондук ички иштер министрлигинин башкармалыгына кайрылганда тергөөчү эч бир маалымат бере албай турганын айтып, бул купуя сыр деп жооп кайтарды. Тайна бар, я не могу рассказать. Аталган Аламидин айыл өкмөтүнүн башчысы Найзабек Көлбаевди тапканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биздин чыгармачыл топ барган учурда ал жумуш ордунда болгон эмес. Телефонуна чалганда өчүк болуп жатты. Ал эми жашоочулары мындай ири мыйзамсыз иштерди токтотуу үчүн баардык органдарга кайрылаарын билдиришти.